10 жыл, 20 жыл өткөндөн кийин ошо 2026 жылкы дүнүйө чемпионатын эстегенде мына ушул оюн десе эстегенде. Мессинин бутун топ өзү табып келди да. Камбэк кылган жери топ. Англияда потенциал слишком күчтүү да. Португалия, Өзбекстан биз үчүн эң жакшы ойун ошол болду го дейм. Бул киргизет, Месси киргизет, бул киргизет. Эпоха бүткөнү бир өкүнчтүү окуя болду деп эсептейм. Эми бул жашоо эми адам баласы ушинтип картайат экен, кетет экен. Мага 48 команда ачык айткан жаккан жок да. Ушунча көп матчтарын кайсынысын көрөсүң анан. Бир эле оюнду 4кө бөлүп 4 тайм кылып бергени дагы бир аябай кызык болду. Бул да болсо дүйнө чемпионатынын керемети чындыгында. Эң мыкты жаш оюнчу ким болду эми? Алтын топту Ямальга деле бериши мүмкүн да. Ойлосо башка деңгээлде көрүнөт да. Винисиусту дагы четке кагып башыбыз керек. Мендеттерден бирөөсү кийин деп ойлойм. Родри биринчи орунда. Мессини көрмөн болгон мен Роналдону мен жамандап же бир эме кылган жерим жок. Эми Сауд Арабияда оруп, өзүнүн чөнтөгүн толуктай берсе болот. Ассаламу алейкум достор, бул спорт хаб долбоору жана футбол ааламы берүүлөрү. Бул биздин акыркы чыгарылышыбыз. Анткени биз дүйнө чемпионатын аяктадык. 104 оюн болду. 48 команда 39 күн беттешип, негизги чемпион аныктадык. Испания чемпион жана бүгүн биз финал тууралуу сүйлөшпөйбүз, анткени финал тууралуу биз сүйлөшүп койгонбуз. Бүгүн биз ошол чемпионат тууралуу, чемпионаттын мыктыларын жана кызыктарын талкуулайбыз. Жана бүгүнкү чыгарылышты колдогон Аманат Сити курулуш компаниясына биз терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин ошол долбоор башталгандан тартып алар бизге жардам берип келатышат. Достор, жигиттер, давайте кылла деди, биз мынакей кылдык. Жана ошондой эле биздин жакын досторубуз бул Шор компаниясынын легендасына дагы ыраазычылыктарды билдиребиз. Жана бул теманы талкуулаганга бүгүн биз дагы коноктор чакырдык. Биз аз эмеспиз, бүгүн көппүз, кыргыздардай эле көппүз. Жана биринчиден болуп ошол Аманат Сити курулуш компаниясынын сатуу бөлүмүнүн башчысы, башчысы Жусуфов экебиз. Ассаламу алейкум эке. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Ошондой эле баяндамачы, жеке ишкер, мыкты ата алгон Нурстан Турузбеков. Салам. Кичине кол чапып көрсөтүп турбизге. Туралы, колдоп туралы. Ошондой эле Шохрух Гаипов бүгүн Өзбекстандын формасы менен келиптир. Биринчи жолу бирок азаматсың. Буга чейин Барселона болуп эле. Ошондой эле мынакей кесиптешибиз блогер Тамада алып баруучу ведущий Кубан Жумамединов. Куба. Эми биринчиден мынакей убакыт өттү, бир жумадай өтүп калды. Дүйнө чемпионатынан кийин оюнча баарыбыздын эң чоң көйгөйүбүз бул уйку болчу. Уйкунун тууралуу болдук буюрса. Жакшы келип алды ордубузга, свежий баарыбыз жакшы. Биринчи темабыз эме болсун. Дүйнө чемпионатында эми көп нерселер болду. Арасында мыктылар болду, мыкты эместер да болду. Бирок ар бир дүйнө чемпионатында биз кызыккан нерсе бул мындай ачылыштар да. Эми биз кызыгабыз, жаңы жүздөр ачылат, жаңы командалар ачылат. Ошондон баштайлы. Бул дүйнө чемпионаты тууралуу ошол эң мындай негизги ачылыш сиз үчүн эмне болду? Балким бул оюнчу болду, балким бул команда болду, балким бул деги эле бир эреже болду айтсак болот, Сиз үчүн ушул дүйнө чемпионатта кайсыл ачылыш болду? Жеке менин оюмча дүйнө чемпионатында бул жылы ачылыш көп аябай. Себеби топтун ичине датчиктерди коюп, ал биринчи эле эмеси, анан варды дагы башка берки техникалык жаңы ачылыштар менен киргизип, анан бир эле оюнду 4кө бөлүп 4 тайм кылып бергени дагы бир аябай кызык болду. Негизи ошондой ачылыштар көп. Ошол. Сизге кайсысы көрө жакты ошол ачылыштардан? Ачылыштардан ошол варды аныктаганы жакты, бирок эми бул дагы техникалык себеп болгондон бир аз бышпай калган билинди. Аягына чейин жакшы пикке жетпегени билинди да. Бирок негизги ою, идея жакшы. Ооба. Нур, сен үчүн эмне болду эң башкы ачылыш? Друзья, мы находимся в офисе Аманат Сити, и рядом с нами Биржан Осиров. Это директор по продажам компании Аманат Сити. Биржан, во-первых, спасибо большое. Во-вторых, у меня такой вопрос. Аманат Сити очень себя классно зарекомендовали на рынке в Аше, но сейчас вы входите в рынок Бишкека. Ну и вопрос такой, почему именно сейчас и в целом, чего нового вообще ждать от вас именно в бишкекском рынке? Аманат Сити уже получил опыт и доверие в целом клиентов в Аше.
Столица быстро развивается. Вместе с ней меняются требования покупателей. Людям уже недостаточно хорошей квартиры и удобной локации. Они обращают внимание на безопасность, экологию, инженерные решения и в целом комфорт для семьи. Поэтому для нас важно не просто возвести красивое здание, а продумать, как человек будет чувствовать себя в доме. Люди интересуются в общем в безопасности, в целом двора. Качество воздуха, дополнительная шумоизоляция, удобство для детей, надежность инженерных систем и репутация застройщика тоже очень важна. На что бы я обратил внимание? Первое – это на репутацию застройщика. Это очень важно. Второе – наполнение проекта в целом. О чем я говорю? Если вы обратили внимание, наши проекты, внутреннее наполнение очень богатое. В основе Амана лежит идея, что городской дом не должен создавать дополнительный стресс, а помогать человеку отдыхать и восстанавливаться в целом. Для нас хорошее жилье – это не только недвижимость, это вклад в здоровье, комфорт и благополучие в целом семьи. Я надеюсь, что через 5-10 лет Аманат-Сити будет одним из лидеров строительного рынка Кыргызстана. Я даже в этом уверен. Кроме этого, мы выйдем на другие рынки. То есть это у нас в планах есть, и мы к этому движемся. Ачылышпы. Ачылыштар эми байке айткандай көп. Балким оюнчуну айтасың, балким Команда болду мага негизинен. Кабо Верде көпчүлүккө эми бул нерсе баягы баары эле айтып атат. Ошол эле сөзгө кошулам. Кабо Верде бул дүйнө чемпионатынын баягы кыргызчалап айтканда баягы катуу жаңгак деп коет го. Мынтип туруп чаксаң оңой менен чагылбайт да. Чаксаң бияка ыргып кетет, бияка ыргып кетет. Ошол нерсе, ошол жаңгак Кабо Верде болду. Эң кызыгы финалисттердин экөөнө тең утулган жок 90 мүнөттө. Бул чынында Кабо Верденин өтө күчтүү экендигинен кабар берет. Балким Египет сыяктуу же башка ошол деңгээли бир аз ылдыйраак командаларга туш келгенде балким көбүрөөк бармак дагы. 8ден 1 финалга жок дегенде. Ошо Аргентинага туш келип калды, учуп кетти. Бирок ошол көптөгөн миллиондогон көрөрмандардын жүрөгүнөн орун алды. Мына кече гана Возиня дарбазачы ошол Коло-Коло менен келишим түзгөндүгү кабарланды. Ошол Чили чемпионатына 40 жашта өтүп жатат. Бул да болсо ошо дүйнө чемпионатынын керемети чындыгында. Жана чоң ачылыш деп ойлойм мен. Ошол команда менимче номер 1 ачылыш ушул Кабо Верде. Кабо Верденин оюнчусу бизге келди, Кыргызстан чемпионатына. Биринчи рет мындай, менин оюмча бул чоң жаңылык болушу мүмкүн. Кече күнү ошол сүрөттө окшош экен Возинияга. Жок, Возиния менен чоң жүргөн турбайм, оюндарда жүргөн турбайм. Машыкканда окшош калып кеткен кетесиң муну. Жакшы, биз үчүн да мына ачылыш го. Бул да кичине болсо дагы балким ошол хайп бизге акырын өтүп кетет деген ой бар. Маркетинг жагынан деле бул. Сонун нерсе. Шок сагачы дүйнө болду жаңы. Мен негизи биринчи ошол 4 жыл мурун бул жөнүндө сөз кеткенде, талкуу кеткенде 48 улуттук курама команда болот дегенде ойлонгом да кандай болду экен. Ушунча көп маштарын кайсынысын көрөсүн, анан эмне үчүн могу Кюрасао же болбосо ушундай сыяктуу курамалар бизге керекпи деген суроолор бар болчу да. Анан ошону ойлоп келген болчумун, бирок дүйнөлүк чемпионатты көрүп мен түшүндүм, бул негизи жакшы эле идея болупту. Бул көптөгөн командалар, көптөгөн улуттук курамаларга трамплин болду. Ойлогом мындай эле кызыксыз оюндар көп болуп калат деп ойлогом. Жок, мен адашып турмун. Кызыксыз оюндар дээрлик болгон жок. Бардык оюндар өзүнүн кандайдыр бир деңгээлин көрсөттү. Ушундай эле Нурш мырза айткандай эле жаңы курама командалар мага ачылыш болду да. Результат көрсөтпөгөн болсо деле келип катышып кеткенде өзү эле бир ачылыш болду. Ошол эле албетте Кабо Верде азыр бул уже мейнстрим болуп калды да. Баардык Кабо Вердени сүйлөп атат. Андан сырткары башка командалар көп эле, ошо улуттук курама ушул Кюрасао же болбосо биринчи жолу Өзбекстан барып катнашып келди. Ушундай эле кичине өлкөлөрдөн барып өздөрүн көрсөткөн мен үчүн бир чоң ачылыш. Жана менин оюм боюнча бул алар үчүн чоң трамплин болду да. Анан уже кийин улуттук курама командасы бир деле очко албай калган болсо деле өздөрүнүн карьерасы үчүн бул чоң ийгилик да. Себеби өздөрүнүн бир жакка көрсөттү. Албетте биз билебиз, ар бир матчтарда башка командалардан скауттар келип, оюнчуларды көрүшөт, тренерлерди көрүшөт. Ошондой жактардан өздөрүнү көрсөтө алышты. Бул мага абдан жакты ошондой жер. Айтып атпайбы, 64 команда кийинки чемпионатта болуп калышы мүмкүн депчи. Бул кандай болот негизи, кандай ойлойсуңар?
эми 64 команда бул өтө эле ашык чапкан. Анткени 48 команда деле эми мен албетте ар кимдин ою башка, бирок мага 48 команда ачык айткан жаккан жок да. Себеби дегенде канчалык оюндар аз болсо ошончолук кызыктуураак болмок да. Албетте эми ар бир Кабо Верденин оюну, Кюрасаонун оюндары сөзсүз түрдө кандайдыр бир деңгээлде кызык жаратат, кандайдыр бир деңгээлде суроолор бар. Бирок 32 команда болсо ошончолук мындай кызыктуу оюндар көбүрөөк болмок, атаандаштык көбүрөөк болмок. Ошол дүйнө чемпионатына чыгуу дагы бул өзүнчө чоң жетишкендик болмок да. Мисалы дүйнө чемпионатына же болбосо бир нерсеге максатка жетүү канчалык кыйын болсо, ошол нерсе ошончолук таттуу сонун болот да. Анан 48 команда, 64 команда болсо, менимче мисалы европалык командаларга же ошол эле Түштүк Америкада мисалы 10 команда болсо, азыр эми 8 команда чыкса, эми бул билбейм, эми кызыгы дележе кетип калат го дейм. Мына отбор ойногондо эми эптеп бир 4-5 оюнду утуп калган эптеп ойной берсең деле чыгып кетесиң деген эле сөз болуп калат да. Анан ошончолук канчалык кыйынчылык менен чыксаң, ошончолук таттуу болуп, ошончолук бир сезим болот да. Анан 64 команда болсо, билбейм, эми таза эле кызыксыз болуп калат го дейм. Ошол себептен бул эми футбол майрам да. Ошол майрамды көрөрмандарга кызыктуураак кылыш керек. Ошол себептен менимче 48 менен эле калыш керек. 64 өтүп кетсе билбейм. Мен деле кошулам. Эгерде албетте бул FIFA жагынан же башка бизнес машина жагынан карасак, балким 64 курама команда бул жакшы идея. Бирок футбол жагынан, биз сүйүп келген футбол жагынан карасак, 64 48 жакшы, бирок 64 эми ашык деген болуп калат да. Мындай бир пикке жеткендей эсе, мында ушудан ары кетсек, биз акча чап кеткендей болгондой эсе. Мисалы Чемпиондор лигасын деле мисалы мурда көбүрөөк көрчү менимчечи. Азыр жана оюндар, тайпалык оюндар 8 оюн болуп, менимче ал жакта деле көп оюндарды көрбөй калууда да. Мен буга чейин мисалы азыраак оюн болгондо, мисалы топ оюндар болгондо көрөсүң да. Анан башка оюндар мисалы Чемпиондор лигасында түнкү саат 2'de болсо, менимче ал оюндарды көп деле атайын күтүп эми көрүүнүн кажети жок да. Ошондой эле да. Сага ачылыш эмне болду? Менин ачылыш мага эң жаккан эреже жана 5 секунд деген болду мисалы. Бирок бул жакта кээ бир калыстар көп деле майына өргөн жок да. Эми көп деле аябай карманган жок. Ошо топко жетип чындап убакытты созуп жатканда эле эсептеп баштады да. Менимче ошол аутка кеттүү оюнчу барганда эле дароо ошол 5 секунд эсептеп башташ керек. Бул эмне? Себеби дегенде ошол оюндун динамикасын жогорулатыш керек да. Себеби дегенде акыркы учурларда мына эсептер чыгып жатпайбы? Мисалы оюн 90 мүнөт, 100 мүнөткө созулса, оюн учуру өзү жалпы оюн канча мүнөт болду дегенде 60 мүнөт, 58 мүнөт ушундай эле болуп калып атат да. Мисалы АПЛда, Ла Лигада делечи. Ошол себептен оюндун динамикасын өзгөртүш керек. Калыстар ошого мындай аябай дыкат мамиле кылып, дароо 5 секунд эсептесе же дарбазачы топту колуна алганда 5 секунд дароо эсептесе, ошо өтө сонун болот. Анан дагы бир жана оюнчу жаракат алып калгандан кийин 1 мүнөттөн кийин оюнга кириш керек деген эрежени дагы көп калыстар эске алган жок. Мисалы кээ бир оюндарда, мисалы ошол Эквадордун оюнунда Мойзес Кайседону 1 мүнөткө чыгарып койду. Ошол учур менимче туура болду да. Менимче жөн деле жана убакытты созуп жата бергендерге бул сонун эреже да. Анан ошол нерселерди менимче калыстар дыкат карап, баардык оюндарда ошол нерсени карап турса, менимче футбол мындан дагы динамикалуу боло баштайт деген ойдомун. Ал жана мындай да болду да. Эгерде ышкырык бербесе, фол бербейт, калыс фол бербейт да. Бирок тиги травма алып калса, ошондо гана чыгарып атты го дейм. Жок, Мойсес Кайседо жана бир убакытта ышкырык чыгарган жок, ал жерде жатты. Анан сага дарыгер жардам керек болсо 1 мүнөт сыртка чыгып тур деди. Кайседо болсо жок, мен деген нормальный ойной алам деди, бирок сен жерге жыгылдың. Оюн тиякта оюн чабуул токтотту да. Демек, ошол үчүн сен сыртка чыгып турушуң керек да. Башкы максат ошол болчу да. Ошо. Жөн эле Симуляцияны жок кылган. Симуляция жөн эле кутум ооруп калды деп жата берет го. Негизи особенно арабтар ошол нерсе бизге да келди. Кыргызстан чемпионатында мынакей тур башталып, ошол нерсе ошол практикадагы ошо 5 секундтар менен ошо 1 мүнөттүк чыккан боюнча дагы бизге да келди. Байкайбыз эми, балким кийинки ушу биздин чемпионаттын матчтарында көрүп калабыз ошондой уникалдуу нерселерди. Анткени биз көрүп атпадык, чынында да бул нерсе кызыктуу көрүнүш экен да. Бирок кийинкисинде балким жөн эле мыйзам ченинде окуат да. Кийинки суроо бул оюнчулар тууралуу болсун анда.
сиз үчүн мынакей эң мыкты жаш оюнчу ким болду? Эми бизде мына финалда ойногон Ламин Ямальга окшогондорду албай эле коелу, алар түшүнүктүү түрдө мындай аты жок жерде. мындай ушул жактан чыгып, мына чынында өзүнүн чеберчилигин көрсөтүп, балким азыр могу чемпионат бүткөндөн кийин бизде трансфер терезе бар да, ошол жаш команда өткөчү мүмкүн, мыкты деп кимди айта алсак болот? Кайсыл жаш оюнчулар сизге мындай көрүндү? Улбек, сизге кайсы оюнчу жакты жаштардан? Эми буну футбол жагынан ала турган болсок, МБПны белгилеп кетсем болот. Себеби 10 гол, 4 ассист бул дүйнөлүк чемпионатта аябай бир жакшы көрсөткүч деп ойлойм. Ал бул барышта алтын бутсын алат го дейм. Ошого статистика өзү эле айтып тургандай, Топту го, алтын топту, ооба, алтын топту Ямальга деле бериши мүмкүн да. Ошондой жактары бар да. Ошол менин оюмча ошол Ямаль менен МБП өзүн аябай бир жогору деңгээлде көрсөтүштү. Ошол. Ооба. Сиздердин оюңар кандай бул тууралуу? Диаманды болду окшойт го. Диаманды ушул дүйнө чемпионатында ачылып көрүнүп кетти. Анан башка машыктыруучулар чоң командаларда жаш оюнчуларга көп мүмкүнчүлүк берген жок да. Ошол эле Испанияда, ушул Аргентина мисалы пас кандай ойнорун биз ушул дүйнө чемпионатында кандай ойнорун дел көрө алган жокпуз. Жана башка ушул жаш оюнчуларга мүмкүнчүлүк берген жок чоң командалар. Анан ушул орто деңгээлдеги командалардын жаш оюнчулары жакшыраак көрүндү, айрыкча ошол Сенегалдан, Кодивардан Диаманды азыр Реал Мадридке өтүп атат го. Негизинен ар бир дүйнө чемпионатынан кийин ушундай нерсе болот. Бирөө чыгып чоң командага өтөт. Эми кандай ойнойт ал жакта белгисиз. Олисени 100% албай калышты окшойт. Диамандыны эгерде ала турган болсо Реал Мадрид. Анан негизинен чоң ачылыш эми 39 жашында Тетинде ойноп жаткан Месси деле чоң ачылыш негизинен. Диаманды менен Месси дейли, эми бирөөсү картаң, бирөөсү жаш. Возиня дагы ошондой таанылбаган жерден келип туруп символика курама командага кирип кетиш бул чынында чоң эмгек, чоң ачылыш. Ошо Диаманды өтүп калды окшойт. Реалга өтүп калса, бирок Олисе Реалга келбей калды деген сыяктуу ойлор кетип атат. Бирок мындай эмнегедир Олисе башка деңгээлде көрүнөт да, мына эмеси функциялары көбүрөөк. Диаманды бышык да. Диамандын бир эле мүмкүнчүлүгү бар дейт да, мындай пространство керек, топ менен ошондон качат депчи. Шахрух мырза, сиз үчүн? Менин оюм боюнча жаш оюнчулар жөнүндө айта кетсек, бул FIFA тарабынан берилген сыйлык Кубарси, эң жаш оюнчу. Менин оюм боюнча деле эң жакшы оюнчу болду. Себеби ал Барселонада деле өтө катуу ойнойт болчу, бирок Барселона Фликтин системасын биз билебиз. Ал жогорку линия менен ойнойт, офсайд кармаш керек. Ал жакта Кубарсиге бир катачылыктар кетирип атты, кемчиликтер болуп, же болбосо ошол эле кызыл айып кагыздарын алып калган болчу. Луис де ла Фуэнте эсе Кубарсига бардык шарттарды жаратып берди. Высокая линия эмес, бир нерсени күтүп же бирөөнүн артынан чуркаш керек, жөн эле тосуп алыш керек. Ушул жагынан өзүн эң өтө жогору деңгээлде көрсөттү, жана башка бир деңгээлге чыкты. Анан ушундай эле башка жаш оюнчулар жөнүндө айта кетсек, албетте Диаманде, анан ушундай эле Марокко оюнчусу Бади мага өтө жакшы бир эме калтырды өзүнүн артынанчы. Анчалык эмени күткөн эмесмин ушун Марокконун оюнчусунан, анан ушундай эле жаш оюнчусунан. Албетте Мароккону мен уже мындай слабый курама командалардын катарына кошпой койгом да. Менин оюмча Марокко ошол 6-7 орунда турса керек деп ойлойм. Бирок ушундай оюнчу чыгып, ушундай мундиалда өзүн көрсөтөт, ушундай деңгээлде деп ойлогон эмесмин. Анан Швейцария курама командасындагы бир оюнчу, атын унутуп атам. Манзан, ошол деле өзүн жакшы жагынан көрсөтүп, өзүнө берген убакыттан максималдуу пайдаланып, ушундай голдук пастар жана голдорду жаратып кетти. Анан ушундай эле коңшу өлкө Өзбекстандан Бехрузбек Каримов деген оң коргоочу, оң канат коргоочусу, адашпасам кечээ күнү Европаны, Швеция же Швейцариядагы бир командасына келип кошулду, оюнчу болуп. 2008-2009 жылкы келип кошулду. Эми Колумбияга эсер, Колумбияга тепкен тобу штанга тийип калган болчу ошол оюнчу. Эстеттиң. Эми ачылыштар Манзамби биринчи кезекте. Себеби дегенде буга чейин Фрайбургда ойногон.
сезонда өтө жакшы өткөрдү, бирок көпчүлүк үйөрманда эми ошол Германия чемпионатын болгондо Фрайбургдун оюндарын көп көрө бербейт. Анан бул дүйнө чемпионатында ал алмашкы оюнчу катары барган, бирок ошол биринчи турда биз бирөөбүз Швейцария Катар менен тең чыгып калды, упай жоготту. Анан ошол креатив жетишпей жатты. Дал ушул Манзамби негизинен ал өзү 8-дикте ойнойт экен да, өзү каалаган боюнча. Бирок Фрайбургда ал менде так бир позиция жок, каалаган жакта ойной берет экен. Эки канатта тең чабуулга алган жарым коргоочу, экинчи чабуулчу катары. Анан ал универсал ошол чабууга ыктаган оюнчулардын бири. 4 оюнда 2 гол, 2 голдук пас чыгарып берди. Алмашуудан чыгып дубль жасады. Бул тарыхта ошол алмашуудан чыгып дубль жасаган эң жаш оюнчу болду. Анан Тилекке каршы жаракат алып калды. Ошол плей-оффто мына Колумбия менен Аргентина менен ойногон жок. Колумбия менен дагы ушул Манзамби жетишпей калды. 0-0 болду дал жакта. Дагы ушул креативдүүлүк жетишпей, оюндун учурунда азыраак мүмкүнчүлүктөр болуп калды. Эгерде Манзамби болгондо Колумбиянын мүмкүн оюн учурунда утат беле. Анан Аргентина менен болгон беттеште дагы чыккан жок. Эгерде ал чыкса, ал дагы сөзсүз түрдө өзүнүн таасирин тийгизмек. Менимче Манзамби өтө мыкты болду. Анан Нидерландтар курама командасынан Крисенсио Самервил деген оюнчу, ал дагы 4 оюнда 2 гол, 2 голдук пас чыгарып берди. Анан өзүн өтө мыкты деңгээлде көрсөттү, бирок өкүнүчтүүсү Самервил азыр Сауд Арабияга өтүп жатат да, 24 жашта. Сауд Арабия чемпионатын өтүп жатат. Бирок эми өзү үчүн бир дүйнө чемпионаты өзүн көрсөттү. Эми Сауд Арабияда барып, өзүнүн чөнтөгүн толуктай берсе болот. Ой, мал Өзүнүн иши. туура эле нерсе өзүнүн ишиде каалагандай. Мен үчүн эми айтып кетейин, сен кошулам баарыначы. Дагы бирөө кошуп койсо болот. Бул деген Jet Spence мен үчүн негедир турнир учугунда провал катары мен аны аңдып аткан болчумун. Чынында такыр өзү окшоштук эмес, бирок ушул бир оюнда Аргентина менен кандай ойноп салды, 3-чү орунга кандай ойноп салды. Менимче Jet Spence дагы чоң ачылыш болду. Ачылыш дегеним кандай, буга чейин билбейбиз аны. Тоттенхэмде кандай ойногонун көрүп тургандан кийин дүйнө чемпионатында жаңы деңгээл көрсөттү. Мен үчүн ошол Jet Spence чынында мыкты болду. Жакшы. Дүйнө чемпионатында негизи оюндар да көп болду. Сиз үчүн мындай эң жаккан оюн кайсы болду? Эң кызыктуу оюн деп бул дүйнө чемпионатында кайсы оюнду мындай белгилесек болот? Ушул эми бир 10 жыл, 20 жыл өткөндөн кийин ошо 2026 жылкы дүйнө чемпионатын эстегенде мына ушул оюн десе эстегендей кайсыл өтөш болду Болотбек эске? Мен үчүн бул Египет менен Аргентина болду. Себеби Египетке аябай жан тартып аткам. 2-0 утуп баратып, 80 минут булар эми утушуна ишенип алган жеринен камбэк жасашты Аргентина. Эми Аргентинага мен каршы күйөрмандык кылсам деле талант деп бетке алыш керек анычы. Мессинин камбэк кылган жери топ багы эме деген сөз бар го. Эгер күчтүүлөргө багы мүмкүнчүлүк өзү келет депчи. Мессинин бутун топ өзү табып келди да. Ошол жери аябай бир толкундантып, булар алып чыгып кеткен жери болду. Анан Египеттин дагы эмеге коргоого жатып алган бир эмесин көрдүк да. Бир ошол эле эме кетменди, мындайча Аргентина финалда тебеледи да. Эрте эле коргоого жатып алган жеринчи. Мен үчүн ошол аябай бир кызыгуу, жакшы кызык оюн ушу Египет менен Аргентина болду. Сиз башынан дүйнө чемпионаты башталганда кайсы командага күйөрмандык кылып аттыңыз негизи? Башынан негизи мен көп жылдардан бери эле Германияга күйөрманмын. Анан Египет, Марокко, Германия, анан Португалия болчу. Ошол 4 командага аябай жан тартып аткам. Бирок өрүп кетишти бар. Эрте-эрте. Ооба, ушундай экен да, тирекке каршы. Футбол өзү ушундай да. Биз деле ушундай болчубуз, бирок карабайсың. Нурс мырза, сиз кайсы эми көп апарып калдыңыз? Кайсылар десеңиздер? Күйөрман катары көрүп, анда кызыктуу, анан көпкө чейин талкуу боло турган. Эгерде суроо ушунда кетти. Ооба, кийин 10 жылдан кийин ошол оюнду эстейсиз дейчи. Египет, Аргентина көбүрөөк талкуу болсо керек менимче, көп убакытка чейин талкууланса керек. Ар ким ар кандай талкуулайт, бирөөсү билип талкуулайт, бирөөсү билбей талкуулайт. Анан дагы кызыктуу беттеш, андан башка балким Англия, Аргентина саясий жактан бул эки өлкөдө көп андай эме карама-каршылыктар бар экенин билебиз. Анын үстүнө Месси биринчи жолу ушул Англияга каршы ойноду. Менимче ушул эки оюн болсо керек, анан калган кызыктуу беттештер деле көп болду. Аны чокорду айтсам да.
Шухратты айтып көрсүң. Комментарийга деле Шухратты жазып кетиптир. Шухрат ким экен деп өзүм ойлонуп кеттим. Көрсөм мен жооп атпайм. Бирок мен деле негизи Аргентина, Англияны айтайын дегенмин да. Биринчиден себеби бул Аргентинага көрман болгонунан эмес, башка жагын алып карасак, Англия бул футбол келип чыккан өлкө деп эсептелинет да. Тарых боюнча анан ушун канча жылдан өтүп кетти? 76 канчанчы жыл алган болчу? 66. Ушунча жылдан бери дүйнөлүк аренада Англия бир өзүнүн ордун таппай атат да. Анан эме бар болчу. Златан Ибрагимовичтин бир айткан сөзү: "Зачем ты покупаешь Феррари, если ты водишь как Фиат" дегендейчи. Англияда потенциал слишком күчтүү да, өтө жогорку деңгээлде. Ал жактан ушундай өзүнүн деңгээли, ушундай жогорку деңгээлде болуп туруп, өзүнүн мүмкүнчүлүктөн колдонбогон курама команда деп эсептейм да Англияны. Себеби буга чейин деле ушун золотое поколение өтүп кетти. Бекхэм, Жерард, канчалаган жылдыздар өттү, бирок ушулардын баары именно дүйнөлүк аренага келгенде, курама командага келгенде бир өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдалана алышпай атат да. Кайра эле ушул жарым финал, кайра эле Аргентина менен келгенде өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдаланбай, өздөрүнүн наоборот күчтүү жагынан көрсөтүш керек болгон жеринен күчсүз жерлерин көрсөтүп коюп, туруктуу эместигин көрсөтүп коюп утулуп калышы. Ушундан бул бир гана Аргентина же Англиянын көрөрмандары үчүн эмес, нейтрал көрөрмандар үчүн деле өтө кызыктуу оюн болду деп ойлойм. Негизи. Анан ушул эле учурда Англия жана Франция үчүнчү орун үчүн болгон беттеш. Давление болбосо эки курама команда кандай ойносо болот экенин көрсөтүп койчу деп ойлойм. Менимче эң бир эсте калган ойун албетте Аргентина Египет. Бир ошол бүт жагынан алып караганда сценарий, эмоция эң буга чейин айтып кетти Аргентина Египет. Жана эми мен үчүн дагы бир кызыктуу ойун бул Нидерландтар Марокко. Ошол ойун өтө кызыктуу болду. Чындап окуялар өтө көп болду. Барт Вербрюген ошол оюнду укмуш эсептерди жасады. Анан ойун анан ары экстра таймда да кызыктуу болду. Экстра таймда да бир топ мүмкүнчүлүктөр болду. Пенальтилер сериясында Ясин Бунунун мыктылыгын көрдүк. Нидерландтар курама командасы кайрадан пенальтилер сериясында начар экендигин, ошол жакта бир аз ийгиликсиз экенин көрсөттү. Менимче бул эме эсте кала турган оюн биринчи кезекте Аргентина Египет, анан экинчи ошол Нидерландтар Марокко. Анан албетте финал, финал жаман болсо да, кызыксыз болсо да, күтүлгөндө финалдар дайым эле кызыксыз болот, бирок кантсе дагы менимче ошол дүйнө чемпионатын эстегенде ошол Испания, Аргентинаны эстейт болуш керек. Анан жеке көрөрман катары албетте бул Португалия, Өзбекстан биз үчүн эң жакшы оюн ошол болду го дейм. Башка эң кызыктуу оюн биз үчүн ошол да Португалия, Өзбекстан. Эң талкууланган да ошол болуш айтам. Биз үчүн. Ооба. Азыр болсо биз эң мыкты оюнчуларды аныктайлы. Биринчи орундан 5 орунга чейин кеттик. Жалпы чемпионаттын мыкты оюнчулары топ 5. Биринчи орун, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи. Кеттик анда. 1, 2, 3 көрсөтөбүз. Куба. Жакшы, Месси. Байке жок экен Месси, негедир? Ооба. Неге байке? Себеби Мессинин талантын баарыбыз эле билебиз. Башка деңгээл дегенсиз. Ооба, башка деңгээлде ал 39 жашында ушундай оюн көрсөткөн деле аны таң алышыбыз керек. Бирок жаштар деле өзүн жакшы көрсөттү. Көбүнө жаңылык болду. Алардын деле өз ордуна коюп, ошого Мессини бир аз эме ал дүйнөлүк чемпионатты деле уткан жери бар. Аны билебиз. Бардык трофейлерди утту. Негизинен ушул жаштарга дагы кезек берсек. Сиздики акыркы Симоне бул дарбазачы. Болду. Унай Симон экен, дарбазачыдан жалгыз кошкон сиз экенсиз, Ата жок экен дарбазачылар, Сизге жаккан экен анын оюн. Эми бир гол бул дүйнөлүк чемпионатта бул аябай жакшы көрсөткүч деп ойлойм. Эми түшүнөбүз, бул коргоочулары жок, кандай көрсөткүчтү көрсөтө албайт эле, бирок анын деле мээнетин четке кага албайбыз да. Бул эң мыктылардын мыктысы чогулуп аткан жерде дүйнөлүк чемпионатта бир гол киргизиш бул аябай чоң бир жетишкендик деп ойлойм.
Жана Мбаппе 5-орунда экен, Ямаль 2-чи, Алисе 3 жана Родри 4-чү орунда алып турсуз сиз. Мбаппени демек мындай башка деңгээлде баалап аны өзгөчө. Ооба, биз өткөн чемпионатта деле эсибизде да МБПнин киргизген голдорун, аракеттерин, бул киргизет, Месси киргизет, бул киргизет. Аябай талантын баса белгилеп кетчү оюнчу да негизи. Бир аз эми тактикалык жактан тренердин басымына коллегаларым айтып кеткендей, басымдуулугу болбосо, азыр эми билебиз, Зиданга өткөрүп берип атат Дидьер Дешам. Ошондо мынау Реалга окшоп бир чоң бир майнап көрсөтөт го деп ойлойм. Себеби ал оюнчуларга көбүрөөк мейкиндикти берет да. Тактикалык жактан басым жасап отурбай элечи. Ошого көрсөткүчтөргө келечекте бул эмелерге финалга чыгып утушу деле кенен ыктымалы бар да. Түшүнүктүү байке, бияктан үчөөтөн Мессини коюпту 1-орунга. FIFA бирок негедир ойгон жок, Родри дешти. Эмнеге сиздердики Месси, эмнеге Родри эмес? Мына бия Нурсултан койчу Родри 3-орунда экен. Ошо Родри 4-орунда экен. Сен жакыныраак кылып эме негизи Родриге баары эле айтты, баары тең айтты, бул туура эмес берилген деп. Калган изданиялар, чоң авторитетный сайттар баары тең Мессини 1-орунга коюшту. Ошол эле жанагы негизинен эле менимче FIFAдан башканын баары тең бул турнирдин башкы оюнчусу Месси деп атады. Анан Беллингемди койгонун себеби Беллингем чындыгында өтө керемет турнир өткөрдү. 7 гол бул өзү эле айтып турат, оюндарда тартты командасын, андан маанилүү голдорду киргизди. Родри бул да команданын мотору, команданын лидери болду. Ал эми Мбаппе бул жалпы команданын аркасы менен ойноду деп ойлойм. Балким Англияда мынчалык ойной алмак эмес, балким да. Анан Кубарси бул талант, далилдеп салды өзүнүн деңгээлин, уровенин, жана топ 5ке менимче киришкен. Кубарси керек э? Биз эми айталы азыр баарын айтпай эле, биякта жоктугун айтып коебуз. Сиздики биякта Кейн жок экен, башкаларда сизде Кейн бар экен. Кейн топ 5ке кириптир. Балким Англия финалга чыкканда Кейн даже топ 2 же топ 1 болуп кетмек деп ойлойм. Себеби Кейн Англиядагы орду бул өтө башкача деңгээлде. Ал өзүнө бомбардирлик жактан өзүнүн оюнун жакшы көрсөтүп келди. Анан керек болгон учурда ушул Конго менен болгон оюндарда керек учурда өзүнүн башка деңгээлде экенин көрсөтүп, курама команданы эң алдына тарткан ушул Беллингем менен бир катарда эң алдына тарткан оюнчулардан болду деп эсептейм. Анан балким бул жылкы алтын топко эң бир кандидаттардан, биринчи болгон кандидаттардан бирөөсү Кейн деп ойлойм. Куан, сиздики Родри башкарымда? Родри 2-орунда. Эми негизи албетте Месси эми негизи эле футболдо билебиз да, гол анан голдук пас 1-орунда турат, бирок Родри албетте бир дагы эми көп эксперттер айтып атпайбы, кантип эле Родри алды деп. Бирок эми көмүскөдөгү оюнчуларды эске алышыбыз керек да. Мисалы бул дүйнө чемпионат тарыхында эң көп пас берген оюнчу болуп тарыхта калды. Эң көп ошол пастын тактыгы боюнча 1-орунда, перехваттар боюнча 1-орунда, да ушул оюн талаасынын 3төн 1 бөлүгүндө топту жеткирүү боюнча 1-орунда. Айтор ошол статистиканы карай бере турган болсок, эми Родри көп статистика боюнча эми гол же голдук пастан башка статистикаларды ала турган болсок, Родри 1-орунда. Анан бул Аргентина мына укмуштай жыйынтык менен баарын утуп келе жатты. Эмнеге Испанияга такалды? Родри болгон үчүн эле такалып калды. Эгерде Родри болбогондо Аргентина аны деле бул Испанияны деле басып өтмөк да. Себеби дегенде Родри айттым, бул Испания топко утуп жатса да, утулуп жатса дагы топту көзөмөлдөй алат да. Жада калса ошол эле мына Витиниядагы ошол Витиния, Невеш дегендер дагы Родринин деңгээлиндей топту көзөмөлдөй албай койду. Ошол эле Эндерсон жана башкалар. Менимче Родри кандайдыр бир деңгээлде таттыктуу. Анан менимче Кейн айтып атат, бирок бул Англияда менимче Кейн эмес Беллингем 1-орунда турду окшойт. Беллингем эми Кейн сөзсүз түрдө артка келип ал дагы жардам берип жатты, бирок Беллингем ошол эле Аргентина менен болгон оюнда, башка оюндарда карасак укмуш жанын берип аягына чейин ойноп жатты. Анан бири гана ошол жарым коргоочунун милдетин гана аткарып атса, мисалы Родри сыяктуу эле ойноду, жанын берипчи, бирок 7 гол. Эми бул укмуштай көрсөткүч. Анан 5-орунга бул ошол чейрек финалда утулуп калган же 8-1 финалда утулуп калган командалардын ичинен бирөөнү тандадым. Анан арасынан албетте Холландты жазайын дедим.
Холландда укмуштай сезон өткөрдү, өз мүмкүнчүлүктөрүн гол киргизип жатты, бирок Винисиусту дагы четке какпашыбыз керек. Себеби деген Винисиус буга чейин Бразилияда, албетте ал Реалда мыкты оюнчу, бирок Бразилияда Винисиус эч качан лидер болгон эмес да. Эч качан мыкты оюн көрсөткөн эмес. Дүйнө чемпионатына чейин жаңылбасам ада бир 8-9 эле гол бар болчу Бразилия үчүнчү. Анан бул дүйнө чемпионатында ал 5 оюнда 4 гол, жада калса ошол утулуп калган оюнда дагы менимче мүмкүн болгон бардык өзүнүн аракетин жасады. Эндрике чыгарып берген пасын, ага чейинки башка чыгарып берген пастарды эске ала турган болсок, Винисиус болгон аракетин жасады. Болгону эми командалаштары колдобой койду десек болот да. Вини кете бере Реалдан быйыл? Билбейм, кетет, бирок Мауриньо кечээ айтты, Винисиус мага керек деп. Ким билет. Бирок Винисиуска жалгыз талапкер Арсенал болуп жатыптыр. Себеби дегенде Ливерпуль башкалар отказ кылып турду эми. Анан алса Арсенал алат, бирок ким билет эми Винисиус. Кандай болуп кетет? Түшүнүктүү. Койсоңуз болот. Мындай суроо болуп атат. Бул дүйнө чемпионатында окуялар көп болду да. Сиз үчүн эң маанилүү окуя, бул дүйнө чемпионатынын эң маанилүү, эң таасирдүү кайсыл окуясы болду деп эсептейсиңер? Ушундай бир суроо болсун сиздер үчүн. Болотбек сизге. Окуя дегенде бая кесиптештерим айтып кеткендей эле, мисалы мына Беллингемди баса белгилеп кеткен болсок, Мексика менен булар бир оюнчу аз ойношту да. 10 адам ойношту. Анан ошол жерден алып чыгып кеткен окуясы бул камбэк, бир адам аз болуп туруп алып чыгып кеткен жери бир аябай жакшы бир окуя болду. Себеби биз мына Түркияны деле көрдүк да. Ошондой оюнчулар менен канча сокку узатышты, азыр эсимен чыгарып атам, 60 канча сокку узатышты, бирок бир дагы гол киргизе алышкан жок да. Анан бул жерде Мексика өзүнүн оюнда десе, өзүнүн үйүндө десек болот да. Булар келип бир оюнчу аз, аябай бир жакшы көрсөткүч. Беллингемди дагы баса белгилеп кетиш керек болот. Беллингем жана Мексика болгон беттешиндеги окуя. Нур, сиз үчүн? Окуялар боюнча Эң маанилүү бир эсте калар эми биздин Орто Азия эли үчүн Өзбекстандын дүйнө чемпионатына катышкан өзгөчө окуя болуп атат менимче. Ошого анан эми мени жаман көрбөсүн, казакстандык баягы футбол эксперттери чыкты го. Султан Рыбековторбу? Жок. Тиги федерациянын өкүлдөрү бул эми Өзбекстан Азияда ойногон команда менен биз жылда ойнойбуз депчи. Негизинен Өзбекстан далилдеди. Качан Голландия менен жылда ойносоң да дүйнө чемпионаты бул бөлөк. Андыктан ушул менимче эң бир маанилүү окуялардын бири болду. Анан билбейм, ушул го дейм азырынча. Ушул сөзгө кандай карайсың негизи казакстандык серепчилердин? Ооба, албетте. Балким туура, Казакстан андай курама командалар менен күндө эле ойноп атат. Бирок Өзбекстан деле дүйнөлүк чемпионатка чыгыш үчүн көптөгөн жылдардан бери фундамент коюп келаткан болчу да. Ал мындай эле бир эле ушул жылы 48 курама команда болуп калды, ошон үчүн чыгып кетти эмес, же болбосо квалификацияда бир жакшыраак, оңоюраак командалар болуп калды, ошон үчүн чыгып кетти деген жер эмес да бул. Мисал үчүн Өзбекстан футболун мен көбүнчө көрүп жүрөм, ошон үчүн билем. Азыркы дүйнөлүк чемпионатта ойногон, адашпасам, 6 же 7 оюнчусу 2016 жылы U23 Азия кубогунун утушкан оюнчулар да, 2016 же 2015 жылдары. Бул эмнеден далилдик берет? Бул деген ушул деңгээлге жетиш үчүн канчалаган жылдардан бери система коюлуп келе атат, канчалаган ал жакта канчалаган менет болуп, канчалаган башка иш-чаралар кылынып келип атат да. Анан мындай эле ал жок, аларга мындай эле слабый команда түшүп калды, соперник түшүп калды деген бул туура эмес деп ойлойм. Анан ушунчалык жыл кылып келинген эмесин эми көрүштү да өздөрүчү. Бул албетте биз үчүн деген бул Орто Азия үчүн бул өтө жакшы көрсөткүч деп эсептейм. Бул биринчиден албетте биз кубандымдай эле көрсөк, экинчиден биз деле аракет кылсак ушундай деңгээлге жете алабыз деген эмени көрсөтөт да, белги болот деп ойлойм. Эң кызыгы 64 команда болгондо Казакстан чыкпай калышы мүмкүн ошондо делечи. Бирок 32 команда болуп турган кезде дагы Өзбекстан чыгып кетмек деп ойлойм да менчи.
ошондой учурда Өзбекстандын шанстары көбүрөөк болчу. 64 команда болгондо топ 4-кө кирди да баягы. ооба да ошол болуп эң башкысычы Казакстан 64 команда болгондо чыгабы билбейм да. Окуя боюнча айта кет, же ушу сагда окуя ушул. боюнча жок, албетте ооба Өзбекстандын катнашканда эле Өзбекстандын баардык оюндарын көрүп келдик, башкача эмоция менен көрдүм, айрыкча өзгөчө көрмандык кылып. Анан ошондой эле мен үчүн аябай өкүнүчтүү окуя бул Месси, Неймар жана Роналдунун бул балким акыркы мундиалы болгону, ушундай эпоха бүткөнү бир өкүнүчтүү окуя болду деп эсептейм. Анан бул дүйнөлүк чемпионат мага ушул жагынан деле көбүнчө эсте калат. Себеби ушундагы оюнчуларды биз жаш кезибизден көрүп, мен адашпасам, мен 6-7 жаштан көрүп баштагам. Ушундай кезден көрүп, ушундай деңгээлге жеткенин көрүп, анан ушундай футбол аяктап атканын көрүш бул кичине өкүнүчтүү экен. Албетте мен Мессини көрманы болгону менен Роналдуну мен жамандап же бир эме кылган жерим жок. Алардын конкуренциясы жана ошол жерде эле Неймар кошулганы мага футболду бир өзгөчө башкача жагынан көрсөткөн да негизи. Анан ошондой эле мен үчүн бул аябай өкүнүчтүү окуя. Эми бул жашоо эми адам баласы ушинтип картаят экен, кетет экен дегендейчи. Кулан. Эми негизги окуя бул Вайзине болду окшойт. Вайзине дүйнөдөгү эң белгилүү дарбазачы болду. Инстаграмда 29 миллион катталуучусу болду. Икер Касильястыкы жагын алсам 24 миллион болуш керек. Икер Касильяс, Буфон деген легендаларды басып өтүп кетти. Эми азыркы Даннаруманыкы менимче 10 миллионго да жетпейт. Башка мына азыркы топ деңгээлдеги дарбазачылар бир топ артта калтырды. Анан эми экинчи бул эми Аргентинанын камбектери, мына эми Кабо Верде менен болду. Ошо менен бүттү, мындай жомоктор бир эле жолу болот го деген ойлор болгон. Анан кийин Египет менен болду, Швейцария менен деле Альварестин керемет голу, Англия менен бул катар менен 4 жолу эмне деген шумдук сөзсүз түрдө. Анан дагы бир окуя Аргентинага кысым болду финалда, Аргентина ойнобой койду деген. Бул дагы менимче өзүнчө окуя болот болуш керек. Эми кийин бир 10-15 жылдан кийин дагы ошол кырдаалдар жөнүндө дагы жаңы ачылыштар ачылабы мүмкүн. Ошолор болуш негизги окуялар. Бирок негизинен кызыктуу эле болгондой чемпионатчы. Биз ошол тайпалык этап 2 жумага созулуп кетип, кичине мындай кызык болуп калгандай болду бир убактачы. Бирок ошол тайпалык этап бүтүп, анан кийин плей-офф башталганда мындай оюндар кызып баштады. Өзгөчө жана мен үчүн эң мындай кызыктуу окуя бул ушул Аргентинанын башында өтө оңой мындай торчого түштү деп айтылган менен кандай оорчулук менен келип, ушунчалык мындай характерин көрсөтүп атып, мындай финалга жеткени болду да. Анан финалда эми Испанияга каршы азыркы учурда эми бир да команда турушуп бере албайт экен, чын айтканда ачык сөз. Анан бияктан Аргентина турушуп бере алган жок. Анан кээбиркилер айтып кетпеди жана эгерде Аргентина менен бир 1-16да, 1-8де ойногондо балким ошо Аргентина Испанияны утуп коймок деген ой кетти. Балким деген сөз да, билбейм, бирок Испания чынында мындай акырын менен биринчи оюнда Кабо Вердеге каршы ойноп киргизе алган жок. Ошол бирден акырын барып финалга чейин мына пикке жеткендей болду да, өзүнүн азыркы формасындачы. Менде да ошондой. Достор, сизге рахмат. Биринчиден ушул дүйнө чемпионатында биз ушул берүүлөрдү кылып аттык, талкуулап аттык. Бизге коноктор келип атышты, серепчилер келип атты, баяндамачылар, анын ичинде дагы ушул биздин медиалар да келип атышты. Бирок мынакей аягында келип, мынакей футболду аябай мындай талдап келген ушул серепчилер дагы, баяндамачылар да келди. Анан ошондой эле биз Аманат Сити курулуш компаниясына ыраазычылык билдиребиз. Болотбеке, сиздерге ыраазычылык. Жана менде бир суроо болот. Негизи эле бул спортту кантип колдоп калдыңыздар биздин долбоорду? Анткени биз башында ошо көп компанияларга кайрылган болчубуз, бирок баары мындай коркуп атканда, мындай спорт деген башкача өзүнчө спецификасы бар деп. Аманат Ситиге эмнеге ушул футбол кызык болду? Негизи биздин ушул курулуш компания түптөлгөндөн бери эле спортко аябай чоң бир мамиле бурабыз, көңүл бурабыз да. Себеби Ошто аябай бир чоң долбоор бар, Аманат Сити Ран деген, Аманат Ран деп өткөрөбүз. Бул ошол жүрүш эмесинде ошону жылда өткөрүп турганбыз. Бул аябай бир чоң масштабта. Жада калса Европадан келип атканда марафонистерчи, Франциядан келген эсимде, ошолор катышып бир аябай бир чоң бир хайп болду деп ойлойм. Андан кийин биз өзүбүздө деле футбол боюнча тез өткөрүп турабыз чемпионаттарды. Анан негизи спортко болгон кызыгуу көп. Себеби өзүбүздүн жетекчилер, анан компаниянын ээлери деле бул спортко кызыккан адамдар да. Ошончо мүмкүнчүлүгү туруп жалаң велосипедде жүргөндөрү бар да арасында.
ошол велоспорт азыр мына формула 1ге дагы адамдарды кызыктырып не кылып атабыз. Негизи спорт баягы сөз бар го орустарда, о спорт ты мир деген. Ошо спорт бул ден соолук дегендей. Бардыгыбыз колдоп кызыгуубуз аябай чоң. Быйыл көчмөндөр оюндарына да барсаңыз дагы. Буйруса көчмөндөр оюнунда дагы бир чоң бир аракеттерибиз бар. Айтып кетчү нерсе, эгерде сиз 70 шарчы метрден жогору батир алсаңыздар, Аман Ситиден силерге ошол Сингапурда өтүп турчу Формула 1 жарышына жолдомо аласыңар. Эгерде 90 болуп кетсе, анда 2 жолдомо аласыздар. 2 жолдомо ооба. Мына бул аябай чоң мындай жетишкендик. Мен оюмча, ошол спорт көрөрмандарына кызык болуш керек бул нерсе. Ошон үчүн силерге рахмат. Башына улуңуздарга азыр күнгө чейин жана ушул ийгилик компанияга дагы. Нурсултан, сага дагы рахмат. Убактын бөлүп түнчүндө оюндар алып барып бизге келип бияктан себепчи болуп ошол өз оюн беришип атты. Жана ошондой эле Шохрух мырза аягында бизге кошулду мындай. Бирок кошулганда да дароо эле кандай кошулуп кетти, элдерге да жагып өзүнүн ойлору менен. Шохрухту азыр проект жүрүп атат, мынакей YouTube'да биз калтырып коебуз ссылкасын. Абдусатыр тууралуу дагы чыгарылыш тартыптыр. Мыкты, жакшы көрдүк. Жана улантыр ушудан жазбай. Жана ошондой эле биздин негизги ошол серепчибиз менен чогуу биргеликте бүт чыгарылышчыларында отурду. Бул Кубан Жумамединов мырза. Сага да рахмат. Кубан, ошол убактын бөлүп келип, мынакей биякта өзүңдүн эксперттик оюңду да бөлүшүп кеттиң. Көрөрмандар бир учурда мындай жакшы көрүп атышты, бир учурда тескерисинче тепкилеп кетишти. Бирок эми бул бизде ушундай экен. Жашоодо мен деле башында Роналдунун көрөрмандарынан жакшы эле жеп калдым окшойт. Ошондо да рахмат жигиттер силерге. Жок, эң башкы рахмат биздин көрөрмандарга. Башынан баштап бизди колдоп көрүп аттыңыздар. Кудай буйруса, балким ушул биздин долбоор уланат. Анткени алдыда бизде спорттук иш-чаралар көп, футбол да көп. Эгерде сиздер ушул видеого комментарий, лайк калтырып койсоңуздар болот. Улантыш керекпи, жазыш керек деп. Же болбосо мындай ушул бүгүнкү ойлор тууралуу дагы пикир жазып койгула. Кошуласыңарбы же кошулбайсыңар деп туруп. Эң башкысы баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Ассалам алейкум. Все, рахмат.